Ошо Бакиевдер каржылап кун катары, материалдык, моралдык компенсация катары бизге ушу фабриканы салып берди. Садик менен 220 балага, анан мына фабрикабыз почти 400 адамга 320 адам жашап иштей алат ушул фабрикабызга. Жетим жесир калган балдарга, оор жаракаттарга келечекте чоң жардам болот. Sizga tayyorliklar. Ko'mda o'tdiqmi aka? Avval bu получается, bir programmasi bilan o'zim raskasiya. Давай помнишь, да? Yo'q, диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Угандар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокоивающий кол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда, эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Эми мындай швейный цех Кыргызстанда жок, эч кимде. Мен өзүм көрүп алып азыр таң калып отурам жана. Машинкаларын, акыркы модель, анан Өзбекстанда эле бар эле жанагындай эме кылып берет го сразу. Закройщик. Жакшы болуптур, кут болсун. Бала бакчасы менен. Локациясы жакшы жерде. Я Ош базары билесиңер, көчкү. Августка чейин көчүрөбүз, Ош базарын биякта өзүбүз. Ар жак автовокзал, биягы аэропортуна, центр, шаар чоңойду да эми. Куттан бирден комната ала алсак жакшы. Эми баягы Жакшы, молодец, жакшы. болсо дейбиз. Болсо иштете албай калган учурларыбыз да көп. Ошон үчүн эми ушуну жакшынакай кылып, ынтымактуу кылып иштетип кеткиле. Кудай буйрса, Кудай буйрса. Ким сен башында жүргөнсүң? Ооба. Уже бүтүрүп берген турбайбы? Сөзүнө туруптур да. Мен жер бөлүп бергем. Биринчи башында 50 сотук жетет деген. 50 сотук дегенсиңер өзүңөр келип. 50 сотук бөлүп берсем, жок, жетпей калды. 1 гектар бер дедиңер. Дагы 50 сотук кошуп берди. Андан дагы келдиңер, дагы жетпей калды. Бир жетти мына 2 гектар жер берди башында. Мен башында ойлодум, ай салбайт го депчи. Бүгүн көрүп отурам, салып Азыр 300 канча миң доллар берди, $150,000 берди. Сублимация алдык, дополнительно бар. Түркпөйлө турат. То есть оборотуңарга дагы барбы? Бар, $100,000 бар.
Анан эми жакшы иштетип кеткиле дегеним, биз кыргыздар адатыбыз бар эмеспи? Ооба. Баягы туруп калса талашып, анан кийин муну алып туруп ордуна муну коебуз деген бир ушундай бир кичине адатыбыз бар да. Ошону Ал жоюлуп келе атпайбы? эми жакшы менеджерди коюп алышыңар керек. Жакшы менеджер сырттанбы, өз ичиңерденби. Анан эң негизгиси ынтымагыңар болуш керек. Туура айтасыз. Ынтымак болсо, анан ошол жерде ырыскы болот. Эгер ынтымагыңар ыдырап болсо, могуну бир 5 жылдагы жок кыласыңар кайра. Таркаланып жок болот, уурдалат, тонолот. Туура. Анан кийин жок болот. Мындайдың 2010-жылдан каралбай эле калганбыз чындыгында. Биз эмнени карадык? Митингге чыккыла ыркы, ушунтип эле урушуп, бирибиз талап жамандап, ушунтип эле көөлөшүп эле жүрдүк. Андан башка эч жакшы иштекке жеткен жокпуз. Мына өзүң келгени 2000 канчанчы жылдан бери сонун иштер жасалып атат. Эми өзүң мактаганды жаман көрөсүң, бирок айталы, жасалган ишти жасалды деп айталы. Мына ушу балдар, ушу коллектив жакшы иштеп атышат, көп иштер жасалып атат. Эчтеке жасалган эмес да. Мына өкмөттүн зданиялары кандай салынып, курорттор кандай сонун болду, унитасын жуугандан, момтуп отургандан жийиркенерлең жаркырады. Жыргалаң, кетияк-бияктын баары сонун болуп чачырап келатат. Эми Каныбек барса биздин салкын төрөң болот эле да нарга. 2010-жылдан эле жүрсө мени кийинге деп. Бияка жалпы канча киши ээ болду? 317 киши. Баягы каза болгондун туугандары, жаракат алгандар. Ошондо баары толук кирдиңерби, баары толук? Толук кирдиби баары тең? Же калып калгандар болду? Калгандар деле. Акционерный общество деп ошондо жалпы ошо 317 киши кожоюн болуп атасыңар. Ошол Жакшы. мына сиздин жардамыңыз менен жер берилгенден кийин силер жер бербесеңер бул фабрика турган эмес. Эч качан муну салганга дагы эметип келбиз. Кудайым буйрса мына сизге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Сизге рахмат. Ушул канча бизде жетим жесир балдар калып калганда ошону Кудайым буйрса азыр эми мурда жүрчүбүз да колдору сунуп элечи. Тийгесе эле бияка дарга керек, бияка керек, балдарыбыз ооруп атат. Мектепке бериш керек эле деп. Эми Кудайым буйрса мына өзүбүздүн көбөйлөрдү өзүбүз чечкенге кудуреттибиз жетет. Кудайым буйрса. İştegile ушуну бирди 2, 4 болуп кеткиле да. Анан ынтымагыңар жок болсо, анда 4 10 кылат. Бирди 2 эмес, бирди 0 кыласыңар. Ынтымагыңар болсо. Ынтымакка эле келип атабыз, баарыбыз ынтымактуубуз. Мурункудай салпылдап митингди көздөп чуркабайбыз. Азыр боор экиндей деп жакшы причина да жок. Причина да жок, себеп да жок чындыгында. Мурда ошентип эле жүрчү. Биздин ишибиз эле ошол болду. Азыр жакшы, баары жакырап, жайнап жасалып Assalamu alaikum. Ana meni Талас өзің прекрасно білесің, патриотизм там на все 500%. Не 100, 500%. Анан ошон үчүн айынан Талас элинен сизге да өчөн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушундай мынакей Таластарды өстүрүп атасыңар, өркүндөтүп атасыңар. Эмне арманыңар бар эми? 15 миллиард сом бөлүп берди Таласка. 15 миллиард. Өтө сүйүнүп атабыз. Мен эчинесе сурабайм, жана ыраазычылык сөзүмдү айтып коеюн. Ооба. Садырбек мен чоң рахмат. Акчы жолго түшүп келатат. Рахмат сага. Чоң. Атамды көргөн киши элем. Атаң менен туздаш, дамдаш болдум эле. Ата жолун жолдоп сен мына кыргызды алга сүйрөп баратасың. Чоң рахмат сага Садырбек. Да. Bizim ilgari olsun. Bolsa tinchchilik, stabillik bo'lib tursa, bundan da yaxshi ishlar bo'ladi. Şu vatanın bari kabul olsun Sadık'ım. Stadionlarını açıp aminesen el yurtumuz bilen aman bolunuz. 30 yıldan beri bir de prezident ушундай kılgan emes. Biz sizge çok razıyız. Anan keyin neme? Kuday buyursa endigi жылы өзүңүздү шайлоодо өткүзүп алып, эл журтуңуз менен аман болуп, мындан да сонун кылып Кыргызстанды гүлдөтө бериңиз. Жолуң ачык болсун, жолдошуң кыдыр болсун. Аман бол. Элибиздин Кыргызды алдыга сүйлөп жүрө бер. Өркөнүң өссүн.